Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берүү максатында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлешович маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРнын YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане на сегодняшний день. И об этом нам расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсүнбаев Нурболот Төлешович. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областной медиацентр, Ош ТВ, на радиостанциях Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Нурболот Төлешович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, өткөн сутка ичинде биздин ооруканалардан жалпы 13 бейтап сакайып чыгып, үйлөрүнө чыгарылды. Ош шаарынан областтык ооруканадан 2 бейтап, Бишкек шаарынан 3, Нарын областынан 4 бейтап, Ысык-Көл областынан 4 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 91 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды. 20-жылдын 16 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Бишкек шаарынан 5, Ош областында 1, Нарын областында 11. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 466 учуру катталды. Жалал Абад областы боюнча 93, Ош областында 131, Ош шаарында 71, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 87, Баткен областында 5, Нарын областында 45, Ысык-Көл областында 6 бейтап. Бир сутка ичинде ошол айтылган 17 учурдун ичинде биздин дарылоо мекемелердин кызматкерлеринин саны 5 болуп түздү. Айта кетиш керек, жалпы ошо анализдеп келгенде, ошо медициналык кызматкерлерден дарыгерлер 29-у ошо жугузуп алды. Дарыланып жатышат. Өз дагы орто медицина персоналдан 44, анан младший медперсонал деп 17, анан дагы эле ошондой эле ошол медициналык биздин дарылоо мекемелеринде иштеп турган да башка кызматкерлерибиз бар. Булардын саны 14 жугузуп алып, жалпы жана 104 ошол адам дарылоо мекемелеринин ичинен, кызматкерлеринин ичинен чыгып дарыланып жатат. Жалпы катталган учурлардын ичинен 251 аял кишилер, 215 эркек, жаңы катталган учурларда ошо 7 аял киши, 10 эркек болуп калды. Жаш курагы боюнча бөлүп келгенде ошо балдар 15 жашка чейинки 41, анын ичинде 1 жашка чейинкилери 3, 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 13, 20 жаштан 35 жашка чейин 112, 36 жаштан 55 жашка чейинкиси 182, 50 жаш курактан андан да жогоркусу 118. Ошентип 466 учуру катталды. Бүгүнкү күндө стационарларыбызда 370 бейтап туруп атат. Оор абалда жатканы 11. Бүгүнкү күнү жандандыруу бөлүмдөрүнө 4 калды. Орточо абал жана канааттандырарлык калыпта турганы 359. Чыгарылганы 91, каза болгондор 5. Бүгүнкү күнү ошо биздин лабораторияларга келип түшкөн анализдердин саны 29777. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 27951. Сутка ичинде 985 анализ жүргүзүлдү. Ошол эле учурда лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 7537-ге жетти. Ошонун ичинен биринчи категорияда турган тыгыз байланышта болгондор 1556 ошо адамдар биздин
тыкыр көзөмөлдө туруп атат. Экинчи категориядагы жанакындай байланышта болгон жактардын саны 5981. Булар дагы ушу тастыкталып, медицина көзөмөлүндө туруп жатат. Бүгүнкү күнү ушу обсервацияда жаткандар 872 адам болуп атат. Ошо кечээкүгө караганда 30 кишиге азайды обсервацияда тургандарыбыз. Уважаемые соотечественники, хочу сообщить, что за сутки из стационаров республики выписано 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В городе Ош 2, в Бишкеке 3, в Нарынской области 4, в Высокойской области 4. При выписке результата анализов на коронавирус у всех отрицательные. Таким образом, за вот это все время с выздоровлением, с полным выздоровлением выписано по стране 91 пациентов. Они выздоровели полностью, вернулись в обычный режим, в обычный ритм жизни. На 16 апреля текущего года по республике зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых в Бишкеке 5 случаев, в Ошской области 1 случай, в Нарынской области 11 случаев, в Кыргызстане. Таким образом, на сегодня подтвержденных случаев зарегистрировано 466. В Джалабадской области 93, в Ошской области 131 случай, в городе Ош 71, в Чуйской области 28, в Бишкеке 27, в Баткенской области 5, в Нарынской области 45, в Высокойской области остается на уровне 6 случаев. Вот. Из всех новых зарегистрированных случаев работники организации здравоохранения составили 5 случаев, из которых в городе Бишкек 4 и 1 случай в городе Нарын. Всего работников организации здравоохранения с диагнозом COVID 104 случаев, из которых врачи 29 врачей, средний медперсонал 44, младший медперсонал 17 и другие специалисты организации здравоохранения, которые работают в данных условиях, 14 специалистов. Всего 104 у нас зарегистрированных случаев среди работников здравоохранения. Из зарегистрированных случаев 251 составляют женщины, 215 мужчины. По возрасту дети в возрасте до 15 лет 41, из них до 1 года 3 случая, от 16 до 19 лет 13, от 20 до 35 лет 112 случаев, от 35 до 55 лет 182, 55 лет и старше 118. Таким образом, всего зарегистрированных у нас пациентов 466. В стационарах находится 370 сегодня, в тяжелом состоянии 11, из которых в реанимации остаются 4 больных. С удовлетворительным состоянием и средней тяжестью 359 пациентов. Как я уже сказал, выписано 91, умерло 5 больных. Лабораторные исследования поступило с самого начала 29 777 проб, проведенных исследований 27 951. За сутки проведено 985 лабораторных исследований. Количество контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением. Всего 7537 человек находятся под медицинским наблюдением, из которых близкие контакты, то есть контакты первой категории, составляют 1556. Контакты второй категории 5981. Все они находятся под медицинским наблюдением и контролем. На сегодня в обсервации по Кыргызстану находится 872 человека, что на 30 уже меньше, чем было вчера. Вот такая информация. Чоң рахмат, Нурбол Төлешович. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда уруксат этсеңиздер биз суроо жооп коюп өтсөк. Нурбол Төлешович, коргоочу жабдыктарды кантип колдонуу жана утилизациялоо боюнча медиктерге ким жана качан окутуп үйрөттү эле?
бул жанакындай атай кийүүчү кийимдерди окутуп, ошолорго инструкция бере турган бул атайын деген жанакындай колдомолор даярдалган. Бул мурда эле колдонуп жүргөн атайын кийүүчү каражаттар болчу. Мындан тышкары бул ишке тартылган жаңы келген кызматкерлер болду. Жаңы биздин саламаттык сактоо уюмдардын кошулду буга. Ошондо ошол иштеп аткан кызматкерлердин баарына атайын жанакындай окутууларды өткөзүп, ошол учурда дистанциондукта окуулар өттү дистанциядан. Мындан тышкары атайы бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун офистеринин жардамы менен, Кызыл Ай коому менен, ошолордун жардамы менен атайын көптөгөн жанакындай инструкциялар иштелип чыгып, жерлерин жеткизип, ошол иштеп аткан баягы иш ордуларына деген атайын даярдалып, ошол жерге илдирип көрсөтүп, атайын ушундай окутуулар жүргүзүлүп келген жана жүргүзүлүп жатат азыркы күндө дагы. Кыргызстанда кош бойлуу энелерге COVID-19 илдети жуктурган учур болду беле жана бул илдет энеден балага өтөбү? Бул мындай учурлар азырынча каттала элек. Бул энеден балага өткөчү толук мүмкүнчүлүгү болсо керек, анткени ал жерде гигиеналык шартка байланыштуу болот. Эгерде гигиеналык шарттар жакшы кармап, жакшы неметсе, бул деле болбостур. Баарыбызга белгилүү болгондой, ошо ПЦР жана экспресс тесттер канча күнгө жетет? Анткени сиздер күн сайын 1300дөн ашык изилдөө иштерин жүргүзүп жатасыздар. Деги эле канча бизде запас бар? Бүгүнкү күндө азыр жанакындай бул ПЦР тесттерди сатып ала турган каналдар ачылып, ошол жерлерден азыр бүгүнкү күнү республиканы камсыздоо аракети жүрүп атат. Мына айта кетсек, бир күн мурун эле Россия Федерациясынан дагы алып келдик. Ошо бир 29 000 изилдөөгө жете турганы бар. Мындан тышкары Белоруссиядан дагы ошо толук жанакындай материалдарды алып атабыз. Ошол эле учурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аркылуу техникалык көмөк көрсөтүү иретинде дагы бир 5,5 000 тест бизге жөнөтүлдү. Ошолордун баарын алып келип иштетип атабыз. Бизде запастарыбыз азыр бүгүнкү жетиштүү эле. Чет өлкөдө COVID-19 илдетин жуктуруп алган канча мекендешибиз бар? Буга чейин 23 учур айтылды эле. Бүгүн абал кандай? Бүгүнкү күндө жаңы маалымат деле жок, ушул боюнча туруп атат. Кытай мамлекети Кыргызстанга 15 адисти жөнөтүүгө даяр экендиги белгилүү болду. Бул боюнча кандайдыр бир план барбы? Алар келип калса, кайсы облустарга жөнөтүлөт? Булар болсо азыр биздин эл аралык баягы иштер боюнча өзүбүздүн сектор бар, саламаттык сактоо уюмунда. Булар болсо ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун офиси менен биргеликте ошол чет элден келген бизге консультант дарыгерлерди баягы иштөө шарттарын тактап бүгүнкү күндө биз даярдык көрүп атабыз. Келгенде ошол биздин түндүк региондо дагы, түштүк региондо дагы иштегенде кылып туруп бир шарт түзгөнгө аракет кылып аткан күнүбүз азыр. Орусча экен, орусча берип кетип уруксат этсиңиз. Как Минздрав прорабатывает вопрос доступа к лекарственным средствам после закрытия границ? Онкопациентам и диабетикам требуются лекарства из Турции, России и других стран. Республиканский штаб и оперативный штаб ведомства не в состоянии ответить на эти запросы. Людям писать коллективные письма на имя министра? Здесь вопросы обеспечения доступа к лекарственным средствам это под непрерывным контролем Минздрава находится. У нас целое управление этими вопросами занимается. Все процедуры, которые были запланированы по приобретению или поставкам этих препаратов, они прорабатываются. И по всей мере, наверное, эти вопросы будут решаться. На сегодня вот таких острых обращений пока еще не было. И кто следит за состоянием здоровья кыргызстанцев в Новосибирске, или они предоставлены сами себе? Здесь, вы знаете, наши некоторые соотечественники сейчас испытывают затруднения. В этом плане их тоже можно понять. Но в связи с теми ограничениями, которые на сегодня существуют,
Эта проблема касается не только наших соотечественников в Новосибирске, но и в других местах тоже они есть. Обращения идут и в правительство, к депутатам есть обращения к нашим. Поэтому сегодня вот по касательно Новосибирска, там консул туда специально приезжает, встречается с нашими людьми, и будут в скором времени решены вопросы о доставке тех наших соотечественников, которые изъявили желание. Это буквально уже запланировано, и на высоком уровне уже этот вопрос решен и прорабатывается, чтобы разрешили, вот, и чтобы мы смогли их сюда привезти. Есть определенные участки, куда уже и направлены автобусы. Вот, и уже где-то порядка около 2000 наших соотечественников в апреле, в мае будут доставлены в нашу страну. Вчера вот как раз вечером, под вечер, один из интернет-изданий Кыргызстана написали такую информацию, что уже более 3 месяцев в детском отделении онкологии отсутствует 8 наименований химия препаратов. Вот интересно, чем должны лечить детей, и альтернативными методами, препаратами? Нельзя откладывать курс химиотерапии, нужно делать прямой закуп. Смысл проводить тендер, если нет участников. Как вы можете прокомментировать данный вопрос? Знаете, тоже этот вопрос прорабатывается, обращения идут, и в наших управлениях этот вопрос уже идет поиск пути решения по данному вопросу. Это же и в обычном штатном режиме такие проблемы иногда возникают, а тем не менее сейчас вот в условиях вот такого крайнего неблагополучия по COVID-19, тем не менее эти вопросы мы будем искать пути решения. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Усунбаев Нурболот Төлешович маалымат берди. Маалымат жыйынды Түз Ободон ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, Ош ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкал ФМ, Марал ФМ радиолорунан, Ютубтан, ЛТРдин канал аркылуу, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчыларынан, ошондой эле Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп калдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, нас сегодня проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усимбаев Нурболот Төлешович. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, Ош ТВ, на радиостанциях Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкал ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Спасибо вам за внимание.